Саламатсыздарбы? Эфирде Майдан. Саламатсыздарбы? Эфирде Майдан, говорит в интернет-телеканалы саясий дебаттарды улантат. Берүүнү мен Кайыргүл Урумканова алып барам. Борбор Азиядагы суу татыштыгы деген темадагы дебатты баштасак, Майдан катышуучулары менен тааныштырып өтсөм, Гүлмира Сатымкулова Айыл чарба министрлигине караштуу суу ресурстары башкармалыгынын башчысы. Абдулдаев Максат суу көйгөйлөрү жана гидроэнергетика институтунун гидроэнергетика лабораториясынын башчысы. Бакыт Мамытканов Айыл чарба боюнча эксперт. Саламатсыздарбы? Климаттык өзгөрүүлөрдөн улам соңку жылдары дүйнөдө, анын ичинде Кыргызстанда суу тартыш болууда. Негизи ошо Кыргызстанда кышкысын кар адаттагыдан аз жаап, жана жайкысы кургакчылык, ошол эле кезде суу көйгөйлөрү жаралып жатат азыркы убакытта. Эң маселе туудурган ушул жыл болду. Бул жылы башында мына жай кезинде Бишкек суусуз калды. Билесиңер, 1-2 жумада. Аны айтып отурсак, биз өзүбүздүн көйгөйлөрүбүздү айтып отурсак, коңшу өлкөлөрдү карасак, ал жерде маселе мындан да курч болуп турат. Негизи ушул темадагы бүгүн эфирди өткөрүп, анан жыйынтыгы ушул кандай болушу керек, биздин жарандар жана биздин өлкөдө иштеген аткаминерлер кандай багыт бизге көрсөтүш керек, ошол жөнүндө биз талкууласак. Силерден баштасак, азыр ушу сугат боюнча абал кандай жана турукташтырылдыбы негизи ушу республика боюнча? Сугат маселеси быйыл аябай эле оор болду, оршундуу болду. Бул көп факторлорго байланыштуу да. Ошондо эң негизгиси ушу тоо булактарында суунун төмөн деңгээли байкалды. Жаан-чачындын аз болушу. Ошондой эле ушул вегетация башталганда суу булактарда суу кирбей койду. Анткени өйдө жакта тоолордо жанагы ошо кыргыз гидрометтин ушундай термини бар, бир нулевая изотерма деген. Ошону мен ушул терминмен мен өзүм биринчи жолу быйыл тааныштым. Ушул нулевая изотерма ошол жерге, ушул уровеньге келгенде суулар ээри баштайт экен. И ошондо суу булактарга суу кирип баштайт экен. Бирок быйыл ушул нулевая изотерма многу 20 июндарга чейин эриген жок да, даже июлдун башына чейин эриген жок. Кыйналды быйыл, аябай кыйналды биздин суу пайдалануучулар. Ошону менен дагы чогуу көп маселелер пайда болду. Анткени мына суунун өнөр жай өсүмдүктөрүнүн аянтынын көбөйүшү да себеп болуп калды. Маселе караганда өткөн жылдарга салыштырмалуу үстү жылында эгин аянттарынын структурасы да өзгөрдү. Мурункуга салыштырмалуу даже мындай майда немелер, кулпунай, малина дегендер мындай карап көрсөң мындай көбүрөөк ич аз эле себилет да. Бирок ошолорго бир топ эле суу керек. 5-6 жолу сугарат. Ошондой эле бизди азыркы убакта которуштуруп айдоолордун жоктугу да себеп болду. Мурда биз билебиз го, Совет Союзунда жерлер агрономдор иштеп, анан ушу биз суу пайдалануучуларга өздөрүнүн немесин айтышчу, мына жерге мындай себилиш керек депчи.
бул жака башка эгин айдагыла же башка чөптөрдү айдагыла деп азыр андай неме жок. Анализ жокпу? Анализ да жок, севооборот жок. Туш айтып атпаймынбы, неме которуштуруп айдоолордун жоктугу жок да. Ошондой эле, например, бир каналдын астында суу пайдалануучулар окшош культураларды отурушат да. А бул культураларга бир эле убакта суу керек да. Пропускной каналдын пропускной мүмкүнчүлүгү жок болуп, ошон үчүн суу жетишпей калат. Биз болсо баягы графиктер менен иштейбиз да. Жылдын башында бүт райондордо, областтарда, республикада бүт графиктер түзүлөт. Суу кайсы маалда алынат, кайсы көлөм менен алынат. Ошондо ошол графиктерге туура эмес болуп калат да, кээ бир айларда. Вот ошого байланыштуу. Анан азыркы убакта эмне деп айтсак, өзүңөр деле көрдүңөр, мына суу жаңы эле кире баштады. Орто Токойдун көлөмү эң ылдыйкы отметкасына келди. Бул болсо, эгерде статистикага карасак, биз ушул 2008 жыл аябай кургак жыл болуптур, 2014 жыл, 2021 жыл, а бирок ошол жылдарга салыштырсак, мындай быйылкыдай абал болгон эмес. Ошо эми ошол баары суу келбей аткандан байланыштуубу же суу сатылып атат дегенден байланыштуу? Жок, суу сатылып атат дегенден бизде суу негизи сатылбайт. Биз сууну пайдалануучуларга жеткизип беребиз. Ошон үчүн алынат да, услуги за подачи воды деп айтылат. А суу ресурстары негизи бизде андай баасы жок да, суунун баасы жок. Эң мындай көйгөйлүү региондор кайсы болду ушул сугат боюнча? Ошондо быйыл Чүй менен Талас областтары аябай оор акыбал болду да. Ошо анан биз болсо коңшу өлкөлөр менен иштейбиз, ошо Казакстан менен иштейбиз. Анан жана сиз айтып кеткен казактарга суу берилбей калды дегени, бул жана дагы бир жолу айтып кетейин, жылдын башында биз графиктерди түзөбүз. Анан графиктерге ушу суу чарба өкүлдөрү, башчылары кол коюшуп протокол түзөбүз. Анан июлдун 18-деринде казак тарап биз жака келди, биздин суу чарбага. Дагы ошо өздөрүнүн графигинен тышкары дагы суу сурашты. Анан биз специалисттер болуп отуруп баардыгыбыз эсептеп чыгып, анан көрсөттүк. Мына силер азыр ушунча суу алсаңар, 4 августтан баштап силерге суу берилбей калат. Мына өзүңөрдүн лимитиңерди ошо менен бүт пайдаланасыңар десек, болбой коюшту. Макул деп протоколго кол коюшту. Августта биз суу албайбыз деп. Албай калды. Суу албайбыз дешти да, казактар үчүн. Макул деп биз кол коюп бердик. Ошону менен 4 августтан баштап суу алынбай калды. А бирок бүт немелерден, средства массовой информации, бүт телевидениядан чыгарып атышат, Кыргызстан ушинтип сууну бербей койду деп. А эч жерде айтылган жок. Ушул протоколго ылайык суу берилген жок деп эч жерде айтылган жок. Суу берилбей калгандан бери ошо Орто Токойдо жана башка суу сактагычтарда суу көбөйүп баштадыбы? Же андан жок, бу казактарга биз Киров суу сактагычынан суу берилет. Киров суу сактагычында быйыл эң эле оор неме болду. Суунун кириши былтыркы жылдарга караганда 20 эсе, 30 эсе ылдый болду. Ошону элестетсеңер кандай? Ошон үчүн биз сууну толтуруп, Киров суу сактагычка сууну толтуруп,
анан үнөмдөп берип аттык да. И процентный деление болот, процент. Баягы суу жерлерин аяттарына ылайык, анан населениясына ылайык бөлүштүрөбүз да. Ошо. Азыр жакшы болуп калдыбы? Кереп атабы? Азыр суу Киров суу сактагычына суу кириши жок. Болгону эле 1 кубка жакын эле суу кирет. 1. Бүгүнкү күндө 0,18. Да, даже ошо. Эмне болот анан эми? Биз өзүбүздүн сууну Кыргыз тарап үнөмдөп, райондорго бөлүштүрүп берип атышат. За счет өзүбүздүн немебиз боюнча, экономия боюнча. Экономия суу кылдык. А казак тарапка азырынча бериле элек. Но мындай да, Казакстан тарабы өзү жанагы коллекторно дренажный сеть деген бар. Ошол жерден суулардын немеси чыгат. Ошо менен пайдаланса мүмкүнчүлүгү бар. Ошо средства массовой информацияда ошондой информация өттү Казакстан тараптан. Эгерде ушул коллекторно дренажный сетти жана государственный границанын немесинен өткөн жерин тазалашса, ошондо 5-8 куб алганга мүмкүнчүлүктөрү бар. Азыркы күндө орто токой суу сактагычында суу кичинеден көбөйө баштады. Бүгүнкү күндө 12 миллион суу бар суу сактагычта. Бирок мына суу пайдалануучуларга суу киришине жараша берилип атат. Канча суу кирсе, ошончо суу берилет. Бөлүштүрүп, водооборот кылып, водооборот деген неме? Саат сайын алат да суунучу. Очередь менен дегенде. График менен. График менен. Ошондой. Рахмат. Максат Секен, сиз айтып кетсеңиз, биз айтып келебиз да, Кыргызстан ушу Борбор Азиянын өлкөлөрүнүн арасында суу башында турат деп. Бирок суу маселеси бизде да азыр турганы, мындай көйгөйлүү маселе болуп турганы өкүнүчтүү. Бул эмнеден кабар берет? Биз негизинен эми биздики жанагы мөңгүлөрдө, тоолорго жааган карлардын, ошолордун запасынын негизинде суунун дагы келиши бүт ошолор менен байланыштуу да. Негизинен быйыл суунун аз болгон себеби эмнеге? Как раз өзүңүздөргө белгилүү болгондой, мына апрель-май айында суук болду. Значит, тоодогу кар менен жанагы жыйналган кар мөңгүлөр убагында ээрип, жанагындай убагында бул киши айткандай суу толук келген жок. Ошол себептен как раз ошол кезде бизде жана сугаруу мөөнөтү келип, ошолдон кичине быйыл тартылыш болду дагы. Анан июль айынан баштап мөңгүлөр, карлар жана тоодо жыйналган ээри баштады. Суу жана ээрип кирип, суу көбүрөөк келе баштады. Ошондон баштап оңолду. Ага чейин да май, апрель айында баарыбызга белгилүү болгондой ызуучу болду. Суу жетпей атты. Фермерлердин баары тең жанагы ошон үчүн быйыл ошондой болду. А негизинен кар менен эң негизинен тоодогу жааган кар биринчи эрийт да. Ошолордун жыйналган запасы күндүн ысыганына байланыштуу. Биз мурун билесиздер, апрель-май кезинде суу кирчи. Сууларда өзөндөрдүн баарында суу толуп акчы. А быйыл андай болбой калды. Ошол себептен быйыл кичине жагда кыйыныраак болуп калды. Эми Кыргызстан суунун башында турабыз деп айтып атабыз. Биз действительно биздин мөңгүлөр бүгүнкү күндө жана климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу мөңгүлөр тезирээк ээрип кетип атат. Бирок Кыргызстанда суу болбой калат деген азыр мындай коркунуч жок. Анткени бизде окумуштуулар жана чет элдик окумуштуулар менен биргеликте мөңгүлөрдүн кандай ээришин, кандай эмесин баарын тең изучать этип, ошол жерде бизде опорный мөңгүлөрүбүз бар. Ошолор боюнча биздин институт жумуш жүргүзөт. Бүгүнкү күндө биз жакынкы арада суусуз калабыз деген мындай прогноз жок. Ошон үчүн суу жетиштүү. Просто дагы бир айтып кете турган нерсе, бүгүнкү күндө биздеги баягы союзда калып кеткен БДР, БСР деген нерселер жок азыр. Бүт деген частный болуп кеткен. Жердин баарын частный кылып бөлүштүрүп алган. Болбосо ошол кезде жана суу жаңыдан ээрип март айында ага баштаганда ошолорду толтуруп, запастын баарын жыйнап, андан кийин сугар как раз май айында, апрель айында суу керекпи? Ошол кезде кой бер дагы сугар.
ошондой нерселердин баары жоюлуп кеткен, бүгүнкү күндө жок, жетишпейт. Экинчиден, биз баягы эле илгерки арыкка салып эле сугарып атабыз, анын баарын тең токтотуш керек. Бүгүнкү күндө сууну деген сарамжалдуу пайдаланыш керек. Жанагы дождевальный установкалардын баарын коюш керек. Тамчылатма сугаруу деп атабыз, как раз малина деп атабыз. Күмүш айды эгип, эл действительно азыр карасаңар, могу Бишкектин айланасында баары малина менен клубникага өтүп кетти. Аякка суу көп керек. Ошонун баарын тең азыр капельный орошение өткөрүш керек акырындап. Капельный орошение өткөрүп туруп ошолордун баарын жүргүзсөк, эми сарамжалдуу пайдалансак, өзүбүз мындай климаттын өзгөрүшүндө мындай болуп атат да азыр. Мурун илгери 12 жылда бир жанагындай кургакчыл жыл болчу. Кийинки кездерде карасаңар акырындап 6 жылдын ичинде ушундай цикл бар да, биз байкап келаткан. 6 жылдын ичинде бир ушундай кургакчыл жылдар болчу. Азыр эми караңыз, мына 21-жыл кургакчыл болдубу? Мына 23-жылы кайра кайталанып атат 2 жылдан кийин. Ошон үчүн бүгүнкү күндө биз ошого орусча айтканда жана адаптацияланып, үйрөнүп, сууну туура пайдаланып, жыйнап, убагында жанагындай нерселерге өтүшүбүз керек. Уже дыйкандарды өткөрүш керек ошондой нерсеге. Антпесе жылдан жылга биз азыр өзүңүздөр көрүп атасыздар, температура көбөйүп өсүп атат. Да где-то биздин жанагы байкообуз боюнча биздин именно Кыргызстандагы метеостанциябыз бар, Чаршанский деген тоодогу. Ошонун эмеси боюнча азыр 1,5 градуска температура көтөрүлдү. Ал деген нерсе күн ысып атат. Күн ысыган сайын биз сууну көбүрөөк пайдаланабыз. Это биринчи маселе. Экинчи маселе, население деген өсүп атат. Өзүңүздөр билесиздер. Быйыл Бишкекте деген бир жагдай болду, билесиздер, суу болбой калып бузуучу болдук. Мына тиги Арчабеш эмесинде, конушунда. Эмнеге? Потому что суунун баарын тең жанагы поливной эме иче турган сууну алып алып туруп, биз баарыбыз тең поливать этебиз. Чынын айтыш керек да, азыр 60га жакын жаңы конуш бар Бишкектин айланасында. Баарынын тең участогу бар кичинекей. Баары тең ошол ичкен суу менен сугарабыз. Анан суу каяктан жетет? Жетпейт жылдан жылга. Негизинен бир, экинчиден биздин жана головной водозабор дейбиз, ортбашыдагы водозабордун скважинадагы суу алып аткан суусун көлү эмеси деңгээли түшүп баратат жылдан жылга. Ал эмне үчүн? Ал негизинен биз сууну Бишкекте көбүрөөк пайдаланып атат. Эл өсүп атат, саны өсүп атат, жаңы конуштар өсүп атат. Баары полив менен жана билесиздер. Ойкалардын баары тең бизде деген чет элде андай жок. Иче турган суу менен машина жууп, саунага барып, огород сугарып, көчөнү сугарып, чачабыз да, суу ысып атат деп, ар кайсы любой предприятие барсаңыз эртең менен монуп суу чачып атат. Ошонун баары тең биз сарамжалдуу пайдаланбасак, эртең суусуз калабыз. Суу жетпейт. Ошонун баарын эске алыш керек дагы. Бүгүнкү күндө ошого жараша политика жүргүзүшүбүз керек. Рахмат. Эмне үчүн ушундай жагдайга биз туш келип жатабыз да азыр? Жагдайга туш келдик уже. Мына себептерин бияк Академия наукта айтып атат, бул жактагылар да айтып атат. Уже бул көйгөй бар. Мындан ары бул көйгөй только көбөйөт. Но Средняя Азияда население көбөйүп атат. Азыр мисалы 76 миллион болуп атат, ошо Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Кыргызстан кошулганда. 50-жылдарга 100 миллион, 120 миллионго жетет деген прогноздор бар. Бул суу көйгөйү жылдан жылга көбөйөт. Мына сиз башында айтып кеттиңиз, биз атка минерлерге кандай эме сунуш берсек болот, эмне жөнүндө ойлонсок болот деп. Мына бул байке айтып кеткендей, ошол капельное орошение, дождевальный машина деген Союздан бери азайып калды, аябай элечи. Жок почти. Почти жок кызы. Бул деген дыйкандар муну өстөрө ала албайт. Буну деген ошо биздин атка минерлерибиз, правительство жакшылап караса, бул финансирование керек. Мисалы бизге ар кандай финансирование тигилер булар келип атат. Мына 30 жылдын эгемендүүлүктө биз 10 миллиард доллар алып турбуз. Но келип туруп эле бир тренинг өткөзгөнгө, же болбосо бирдеке өткөзгөнгө деп эле мына сий минутный эле эмелерге расход кылып коюп кетип калышкан да. Ал эми ушундай көпкө чейин мындай колдоно турган или же мындай шаг будущее кылып аптырбыз да. Мындан аркасында биз кеңеш бере алабыз. Сиздин сурооңузга бул жооп. Если биздин ошо атка минерлер азыр ошол эле мисалы айыл чарбасын финансированиясында ошол жанагы тамчылатып сугарууну финансировать этсе, то дыйкандар жылына эле урожайдан күйүп кала бергенден көрө ошол сарамжалдуу колдонгонго өстөрү өтөт да. Бул учурдун талабы болуп атат. Азыр деген өтпөзөк бул проблема чечилбейт. Азыр жылдагыдай суу эриген учурда деле Бишкек, можно сказать, 3 эсе 4 эсе көбөйдү. Мурдагы
30 жыл мурдага сравнительно. Баягы келип аткан суунун агымы аябай көп келгенде деле бул жетпей калат. Соответственно, бир гана кадам сарамжалды колдонушубуз керек. Сарамжалды колдонуш үчүн эмне кылыш керек? Ошол эле капельный орошение, ошол эле дождевание, ошол эле жаңы каналдар курулуш керек. Каналдарды курганда дагы жаңы принциптерди колдонуш керек. Мурда Союз учурунда мына бетондошкон, бетон жөнөкөй жерге караганда көбүрөөк суунун сактап калат. Азыр биз арык менен агысканда бул 50%ке чейин суу жерге эле сиңип кетип калат. Эч кимге пайдасын бербей элечи. Азыр жаңы технологияларды колдонуш керек. Мына рукавтарды колдонуп атат көп жерде. Мисалы Турцияда ошондой экен да. Сууну алыстан алып келгенде байланыштуу мындай бир полиэтиленовый эле рукав экен, ошол менен алып келип сугарат экен. Суугар бүткөндөн кийин аны жыйнап алат. Ал деген бир канча жылга жетет экен да. Ошондойлорду колдонгонго финансирование болуш керек да. Бул эми конкретно эле бул правительствонун ошого финансирование канчалык бөлүп берсе, бул биздин деген бир эле суунун көйгөйү эмес, бул биздин деген эртең продовольственный безопасности дагы ушун менен сактай алабыз. Башка бизде жолдору жок. Улам эл көбөйүп атат, население көбөйүп атат. Мына акыркы эле жылдын ичинде биз 6 миллиондон 7 миллионго аябай батыраак болдук. Эми 7 миллиондон 8 миллионго бул дагы бат эле болот. Вот 8 миллион. Карабайсызбы, убактыбыз кыскарып атат да, эл көбөйүп атат. Бул мындай кардинальный шагтар жасаш керек. Андан тышкары жерде өзү влага сакталыш үчүн талдарак тигилиш керек. Мына Минсельхозто 309 токтом менен 600 000 гектар жер мындай эмеге бир категориядан экинчи категорияга өткөрдү. Мен ушуну аябай эле колдойм да. Себеп дегенде мына Ысык көлгө баратканда көрөбүз, жолдун эки тарабында адырлар жатат, бош эле жатат, канча гектар жер. Мисалы балыкчыдан Чолпон атага чейин канча адыр жатат. Ошонун бардыгы малопродуктивный жерлер. Мисалы бир фермерге, сиске дейли, байкеге, неважно кимге берилди дейли. Мен азыр балам бар, 21 жашта. Мен азыр балам ошол жектен жер ала турган болсо, мен айтам да, балам, мына сен квартираңды сат дагы, ошол жеке эптеп суу чыгар. Жерден казасыңбы, тияктан кыласыңбы, эми жаңы технологияларды колдонуп туруп, анан ошол жерге, например, алдагы дождевальный машинаны, же болбосо капельный орошенияны колдонуп, сен ошол жерге дарак тик. Дарактын деген пайдасы мөмөзү пайда, жалбырагы пайда, кислород производствосу пайда. Кайра ошол жерде влаганы сактап калыш үчүн дагы биз көбүрөөк дарак тигишибиз керек. Мисалы президент мына ООНдо выступление кылганда айтты, что мына глобальный потеплениега биз бир кандай салымыбызды жасап калыш үчүн бизге бир канча деген жерлерге бул токой тигиш керек, дарак тигиш керек, кустарник тигиш керек. Ар бир өсүмдүктүн өзүнүн эмеси бар, мындай жашоосунда пайда алып келе турган жагы бар. Мисалы производство кислорода. Кайра эле ошол клетчатка. Мисалы биз айыл чарба мамлекетибиз да эми. Основной бизде андай эле аграрный мамлекет бизде турабы, андай эле индустриябыз пока өнүгө элек, өтө көп технологияларыбыз жок. Соответственно, биз ошол жака көбүрөөк басым жасаш керек да. Мына азыр 600 000 гектар жер деген бул дополнительный кислород, дополнительное удержание влаги, дополнительный эмеге салым экономикага. Именно, например, алма, өрүк, ар бир дарактарды айталы. Бизде бүгүнкү күндө моногул 600 000 гектар берилгиче 37 000 гана гектар жер Союз учурунда алма бак, алча бак, өрүк бактын алымында экен. Союздан бери 13 000 гектар кошулуптур. Азыр дополнительно 600 000 гектар кошулуп атат. Мунун жартысы мына Ысык көлдө, жартысы Баткенде. Ошол Баткенге, например, азыр финансированиялар болуп атат. Мисалы, Россияда ушундай эмеси бар. Бир жакшы жол ачып берип атышат. Дальневосточный гектар деген. Сиз Москвада жашасаңыз, Дальний Востоктон 1 гектар жерди алып иштетем десеңиз, сизге государство ошол жерден бөлүп берет. Сиз ошол жерге барып суу карасыз, тиги кыласыз, бу кыласыз, бирдеке өстүрөсүз, чөп өстүрөсүз, эмне кыласыз, ошол жектен пайдасын өзүңүз аласыз. Но ошол мүмкүнчүлүк любой кишиге бар да. Биз деле ошондой кылып, мына Ысык көлдөгү жерди, мына Баткендеги жерлерди ким алып иштетем дегендерге на конкурсной основе таркатыш керек. Биринчи кадам. Экинчи кадамы ошол жерлерге финансирование боло турган болсо, суу бизде азбы көппү бар. Бишкектин үстүндө мисалы подземный жанагы көл бар, сиздерде информация бар да. Ал көлдө деле дүйнө жүзүндө ушундай практика бар. Мисалы Иорданияда 1400 метрден сууну тартып чыгышат. Ага салыштырмалуу биздин Бишкектин любой жеринен 150 метрден, 200 метрден чыгат. Эң эле жогору
турган мына көк жардан деле 250 метрден чыгат. Бул эмнени айтат? Бизде суу бар болгону, буну алып чыгып колдонгонго бүгүнкү күндө направленияларыбыз аз болуп атат. Мен жана повторюсь айтып кетейин, алдагы алма бака, ошол эле бактын любой түрүнө финансирование болгондо, мына азыр Кудай буйрса кластерный развитие деп ачылды. Финансирование болуп атат. Бүгүнкү күндө мына картофелге, кластерге 1 миллиард сом бөлүндү, ягодыга 1 миллиард сом, фруктыга 1 миллиард сом деп бөлүнүп атат. Бүгүнкү күндө даже бизде может быть мындагы информация калың катмар элге жетпей калып атабы? Ошол освоение болбой атат, керек болсо. Мына караңыз, бул ушул средства массовой информации именно керектүү нерсени жеткирбей эле, можно сказать, каерде ким бирөөнүн чөнтөгүнөн акча алып койду, тиги муну уурдап алды деген эле, көчөдө бир жерде авария болду деген деле чалдыктырып атат да мындай. А нужно наоборот работать в том направлении. Вот өнүгүү жолунда кандай кылсак өнүгөбүз, эмне кылсак өнүгөбүз, ошол боюнча маалыматты көбүрөөк бериш керек. Вот мен сизге мына бүгүнкү проблема, вот мен азыр Айылбанктан келатам. 2,5 миллиардка жакын сом неосвоенный жатат. 16 кластер бар. Малина тигеспи, клубника тигеспи, алма, алча, эмне тигес, шерсть өндүрөспү, кийиз жасайсызбы, ошонун бардыгы мына неосвоенный жатып атат. Ошол маалыматты ким бериш керек? Ошол маалыматты эми мына сиздер чакырып турсаңыздар, азыр мен деле ошол маалыматты айтылам. Минсельхозто деле ошол маалымат бар. Минсельхоз бериш керек ба? Бербесе анан ким берет? Анан кайсы? Сиздер суразаңыз эле, мына азыр чакырдыңыздар, мен келип айтып атам да. Ушундай эле мен кааласаңыздар мына ар бир кластердин жетекчилерин чакырып келейин, ушулар информация берсин. Бул эми негизичи ошо ЖМККлар боюнча айтып кетер элем. Эгерде маалымат булак такталса, ошо булак маалымат берсе, өз оюнан таппай журналист бериш керек. Бирок өзүнүн оюнан таба албайт да, сиз айткан маалымат азыр сиз берип атасыз. А буга чейин башка жерде эгерде айтылып калса, албетте аны деген башка журналисттер, мен болбосо башка журналисттер берет болчу да. Ошол эле кезде мен ушу сиздин сурооңузга утурлай, силерден экөөңөрдөн сурайт элем да. Мына биз көйгөйлөрдүн баарын атап чыктык. Аябай көп экен чын эле. Ошол эле кезде мына мен БУнун баш катчысы Антонио Гутерриштин цитатасын берейин, анан суроомду берейин мындан кийинки. Ал айтат: "Дүйнөдө глобалдык жылуу доору аяктап, глобалдык кайноо доору башталды" дейт. Климаттын өзгөрүшү менен күрөшүп, глобалдык аба температурасынын көтөрүлүшүнө жеткирүүгө азыр да мүмкүнчүлүк бар дейт. Дүйнө лидерлерин кечиктирилгис чараларды көрүүгө абзел деп чакырып жатат да, мындай бирдеме кылгыла деп. Айткандан бери бир жарым жыл өттү Антонио Гутерриштин. Ошол эле кезде суроо, мындай көйгөйлөр чын эле көп экен. Баарын айтылыптыр, маселе коюлду. Бирок эң негизги маселе бул эффективдүү пайдалануу жана эффективдүү ресурстарды мындай мамлекеттик органдар туура пайдалануу болуп турат да. Анткени эгерде мамлекеттик органдар туура багыт бербесе, башка биздин катмарыбыз кантип жашайт? Айтсаңар, эгерде чын эле ошо ресурстарды силер туура пайдаланып, эффективдүү ошонун баарын бизге мындай көрсөтүп берсеңер, мына биз момундай кылып атабыз, момундай кадамдар жасалып атат десеңер, катмар биздин ушу элибиз эмне үчүн силерди колдобойт да? Ошондой кадамдар негизи башталды. Азыр силер айтып атпайсыңар, журналисттер айтпайт, жеткирбейт деп. Анан маалымат жок болсо жеткирбейт да, айтылбайт да анын баары. Жан мен айттым, жеткирип турса дедим да, жеткирип турса жакшыраак болот. Сиз деле айттыңыз да, жана ушу ЖМКлар ошондой иштесе жакшы болот эле депчи. Мен жана кичине может туура эмес түшүнүп калдыңар. Ушу казак тараптын средства массовой информации туура эмес маалымат беришти деп. Мындан башка маселе көтөлү, жанакы мен ушу эффективдүү иштөө силер эмне үчүн ушу мамлекеттик органдар биздин ресурстарды, ушу биздин байлыгыбызды туура пайдалана албай жатасыңар? Кичине пайдаланбай жатасыз. Мен мынтип жооп берейин. Былтыр биздин суу ресурстары кызматына өкмөттүн эсебинен
бир топ финансовый каражаттар бөлүндү. Ошол каражаттарды аябай эффективдүү пайдаландык. Ошол каражаттардын эсебинен каналдардын реабилитациясы, реконструкциясы, жаңы каналдар курулуп, жаңы объекттер курулуп, көп жумуштар жасалды. Бизде ушул проблема боюнча атайын өзүбүзчө управлениябыз бар. Бизде суу чарба кызматында, анан ошондой эле Айыл чарба министрлигинде өзүнчө сайт бар, Инстаграмда страничкалары бар. Ушул күндө маалыматтар чыгып турат, эмне жумуш жасалып атат депчи. Ошон үчүн билбейм кандай элдерге азыр көйгөйлөр айтылбадыбы? Ошо бактарактарды башташ керек, ушуну бүт жерге отургузуп, жанагы капельныйды айтып кетти. Андан тышкары дагы сиз көп көйгөйлөрдү айттыңыз. Ушунун баарын чечүүгө мындай бир чоң стратегия керек да. Ошонун баары чыгарылды. Ошо стратегия негизи барбы бизде? Конечно, бар да бизде ушундай стратегия. Бизде госпрограмма бар. 26-жылга чейин ирригационный инфраструктураны, строительствоны, кандай объекттерди киргизгенге ошондой госпрограмма бар. Ошондой эле быйылкы ушул жылдын февраль айында национальная водная стратегия кабыл алынды. Ошого жараша да жумуштар жасалып атат. Азыркы ошо направлениябыз ошо эффективдүү жанагы ошо сууну экономдоп, сарамжалдуу пайдалануу үчүн эмне кылыш керек деп маселелер турат бизде. Азыр суу чарбанын астында. Бул деген жанагы БДР, БСРлерди куруу, жаңы каналдарды да куруу, эски каналдарды жана земляной канал, жер каналдарды бул киши туура айтты, ошо 50%дан даже көбү кетип калат да суу. Ошон үчүн ошол каналдарды бетонный облицовка кылып, азырча каражаттар балким жетпейт жанагындай супер современный методдорго өткөнгө. Бирок акырындык менен биз ошого барабыз. Ошо быйыл болсо мына биздин специалисттер эсептеп чыгышты. Анткени 30 жылдан бери ушул суу чарба тармагына аз эле акча бөлүнүп атты да. Азыр болсо ушул ирригационный сетибизди туура кандай десем, ишке ашырыш үчүн. Да, ишке киргизиш үчүн, жок, чтобы это в хорошем состоянии дегенче, это туура жакшы состояниеде кармаганга, сапаттуу состояние кармаганга. Ошондой эле жана строительство БДР, БСРлер, каналдар жаңы курууларды 25 миллиард сом керек экен да. Биздин ошо барбы акча? Жок, керек деп атам, керек. Бирок барбы? Берилет. Буга чейин берилди, бирок жакшы эле берилди былтыр. Өкмөт силерге быйыл жакшы эле берилди, да, жакшы акча берилип атат. Ушул акчаларды биз жана сиз айткандай освоение болбой калды деп атасыз го жана Айылбанкта. А бизде болсо андай неме жок, бүт осваивается. Эгерде бүт акчанын баары освоение кетип атат. Просто 30 жылдан бери болгон проблеманы 1 жылда, 2 жылда чечип коюш кыйын да. Мүмкүн эмес да. А так акча бөлүнүп атат. Например, 30 жылда бөлүнбөгөн акча бөлүндү. Конечно, ошо. Туура пайдалануу тууралуу маселе болуп атат да азыр. Азыр туура пайдаланып ооба. Жаңы техника алынып атат. Ошо жакшы иштер болуп атат да. Мына сиз айтып кетсеңиз, президент чын эле жакын арада ошо БУнун трибунасына барып, аяктан канча 20-дан ашык миллиард доллар сурады да. Ошо Кыргызстанга бергиле биз момдай кадамдарды жасайбыз деп. Ошондон улам силердин институт менен мындай кеңешип дегендей, же силер бир анализ бердиңерби, эмне кылса болот, жана кандай иш-чараларды эң башында кылабыз деген? Биз негизинен сууларды туура пайдалануу боюнча өзүбүздүн иштеп чыккан программабыз бар болчу мурункудан эле. Азыр бүгүнкү күндө дагы айтып атабыз. Бүгүнкү күндө жанагы президент барып туруп ООНдун алдында выступать этпеди беле. Биз 30-жылга чейин жанагы
парниковый газдардын эмиссиясын 40%ке кыскартабыз деген. Ошол максатка жетиш үчүн бүгүнкү күндө эмне кылыш керек? Биз ал киши айтып атат, жанагы бак дарактарды эгиш керек, машиналар бензин менен, солярка менен жүргөн машиналардын баарын кыскартыш керек, электромобилге өтүш керек, газга өтүш керек, жанагы көмүр менен бүт көмүр менен жагат да, көмүр менен биздин жана айтып аткан жылмачтын жаңы конуштардын баары тең 60%-ын баары көмүр жагат, билесиздер. Кышында смог болуп, түтүн болуп атабыз. Эмне жагабыз? Ошонун баарын тең мындай көйгөйлөрдү чечүү үчүн бүгүнкү күндө газга өткөрөбүз деп акырындап газга өтүп келатат, акырындап. Эми дагы бир программа бар, что электроэнергиясын алыш үчүн жанагындай күндүн нурун пайдаланыш керек, шамалдын энергиясын пайдаланып жанагындай станцияларды куруш керек деп атабыз. Анан биздин өзүбүздүн мурункудан келаткан программабыз бар да, уже где-то 80-70 жылдардын аягына чейин программа иштеп чыккан. Бүгүнкү күндө, допустим, биз электроэнергиябыз дефицит 3 миллиард саат электроэнергия жетишпейт Кыргызстанда. Биз сатып алып атабыз, баарыбыз тең билебиз. Түркменистандан сатып алып атабыз, Россиядан сатып алып атабыз. Анткени коңшу даже Өзбекстан менен Казакстанда азыр өзүнө электроэнергия жетпей атат. Бүгүнкү күндө ошолорду чечиш үчүн азыр биз энергетика министрлиги жакшы бир политика жүргүзүп, бүгүнкү күндө баарыңыздарга белгилүү болгондой жанагындай чакан гэсти кура баштадык. Бирок чакан гэстер чоң көйгөйдү чечпейт. Ал чоң көйгөйдү чечиш үчүн деген чоң электростанцияларды куруш керек. Общий потенциал деп койсоңуз? Бүгүнкү күндө общий потенциалы эми бир 140 миллиард саат деп атабыз да, бүткүл жанагы Кыргызстандагы болгон өзөндөрдүн баарын пайдалансак 140 миллиард киловатт саат электроэнергиясын алабыз деген программа бар илгертен эле. Эми бүгүнкү күндө азыр могу эң биринчи Камбар-Ата 1-ди курабыз деп атпайбызбы? Камбар-Ата 1-ди курсак биз электроэнергиясын көйгөйүн чечебиз, андан дагы биз даже экспорттоого дагы мүмкүнчүлүк алабыз. Анткени Камбар-Ата 1-дин эмеси кубаттуулугу 1860 мегаватт болот. Это деген Токтогул кесиндеги чыгарып аткан электроэнергиядан бир топ эле көбүрөөк болот. Ошон үчүн бүгүнкү күндө ошол жанагы чоң гэстерди куруш үчүн инвесторлорду тартыш керек, гэсти куруш керек. Эми жанагы чакан гэстерди куруп атабыз. Алар деген, допустим, Жууку деген өзөн бар эмеде, Жетөгүздө билесиздер. Ошол Жуукунун ошол жерге кура турган жанагы чакан гэстердин кубаттуулугу ошол райондун жарымын эле камсыздандыра алат. Биз эми жана чакан гэстер кичине баягы тешиктерди бүтөт деген сөз да, айылдардагы кайсы жерде электроэнергиясы жетишпеген жерлерде. Ал эми бүткүл Кыргызстандын электроэнергиясындагы жана көйгөйдү чечиш үчүн биз вообще башынан моундай Верхненарынский каскад, Куланакский каскад, Казарманский каскад, Средненарынский каскад, Нижненарынский каскад деп атпайбызбы? Токтогулдан ылдый карай жанагы Күрпсай, Ташкөмүр, Шамалсай, Үчкурган деген гэстерибиз азыр бүгүнкү күндө иштеп, ошолордон где-то 10 миллиард киловатт саат электроэнергиясын алып атабыз. Суу жетеби? Да. Это бул суунун ичинде турганда. Суу бүгүнкү күндө Токтогул кезинде азыр билебиз 11 миллиард куб суу жыйналды. Жетпейт бул кышкыга. Бул деген жетпейт. Чынын айтканда быйыл кичине күч эмерээк болот окшойт, кыйыныраак болот окшойт. Дагы бирок сатып алабыз эми, айла жок. Сатып алып. Кошумча айтып койсоңуз болмок. Жок, мен айтайын деп атканым, если могу биз түзгөн гэстер боюнча курулуштар башталып, өсүлүп жүргүзүлүп кетсе деген сөз да. Ашып кетсек биз 12 000 миллиард куб, миллиард саат эме алабыз, электроэнергия. То есть 12 000 это бул кубаттуулугу 40 миллиард киловатт саат электроэнергия ала алабыз. Андан башка 36 миллиард куб суу жыйналат. Ар бир немелерде, жанагы водохранилищелерде. Ойлосоңуз, 36. Иштеп, эси ушуну биз акырындап ишке салдык. Аны деген ишке ашырыш үчүн мынакей Камбар-Ата. Программа боюнча канча убакыт керек? Силер коюлган? Айта албайм, аны канча убакыт керек. Аны деген
куруш керек. Биздин өндүрүп Бизде Нарында эң негизгиси нарындагы каскадтарды курсак, уже ушул нерсеге жетебиз. Сары жаста бар да ичинде, бирок чаткалда бар. Мына бүгүнкү күндө чаткал боюнча уже иш жүрүп атат. Чаткалда курулат деп атат. Чаткалды курсак уже 1800 мегаватт кубаттуулугу эме алабыз, электр энергияны алабыз. Ошондон сиз айтерсиңиз болот. келечектеги мынандай нерселерди куруп Кыргызстан өнүгө турган болсо, көп нерселерге жетсе болот. Мен Аксакалга дополнение кылып элечи, бул потенциалыбыз мисалы 40 миллиард киловатт час да. Бүгүнкү күндө биз өндүрүп атканыбыз болгон 10 миллиард киловатт час болуп атат да. Жок. Только Нижний Каскад 10 болуп атат, ТЭЦ бар, ат башы, анда майда кестерибиз бар, ошо менен где-то 13-14. Бизде бүгүнкү күндө дефицит 3 миллиард саат электр энергиясы жетишпейт. Биз ошону сатып алып атабыз. Биз потенциалдан 10% өндүрүп атабыз. Да. Буга деген пользуясь случаем мына көп эле инвесторлорду деле бизге мамлекетке чакырып атат. Андан тышкары бул внутренний ар бир жаран инвестор боло алат өзүчү. Мисалы сиз айтып атасыз, азыр чакан гэстер бар да. Мисалы Жукудагы 1 мегаваттык бар. Мисалы 1 мегаватт деген бул если бир үйгө расход 3 киловаттан болсо, бул 300 түтүнгө жетет да. Болгон толгон элечи. Но если ошондойлор көбөйө турган болсо, бул деле мындай жыртык тешиктерди ар бир айылда жаап тура турган эле эме. Анан бул майда чакан гэстерди курганга бул өзүбүздүн мына внутренний инвесторлорубуз эле куруп атышат. Даже мына кредит алып куруп атышат. Бул просто элге информация катарындагы мына жаш өсүп келаткан балдар бар да. Мисалы азыр ошол эле гидротехниктер дейли. Окуп келаткандарынын мындай үмүт бериш керек да буларга дагы, что ушулар курса болот. Ал эми сиз азыр айтып өткөн гэстердин бардыгы курулса, азыр ушул жерде 40 миллиард киловатт час турат да. Ал учурда биз өзүбүздүн потребности полный жабабыз. И бул еще сатабыз. Анан коңшу мамлекеттер. Бул гэстер курулганда бизде суунун үнөмдөшү, суунун эмези топтолушу көбүрөөк болуп калат да. Мисалы бизде азыр суу Токтогул водохранилищесинде максимально 19 миллиардка чейин жете алат. Туурабы? Ал эми Верхний Нарынский каскад курулса, бул Казармандагы эмне болуп айтылат? Казарманский каскад. Казарманский каскад курулса, алда башталып бул ар бир плотинада жанагы Токтогулдан чыккан суу 19 миллиард да, бирок биз аны бир эле чыгара берген жерибиз жок да. Ал чыгып барып Крупсайскийди иштетет, Ташкөмүрский ГЭСти иштетет, анан Үчкоргонскийди иштетет, Шамалскийди иштетет, анан распределяция этип Кыргызстандан чыгып кетет. Ал эми Верхний Нарынский менен Казарманский болгондо, то получается бул бардыгына нарынын жээгинде да. Бул биринчи суу ар бир этапта ошол эмеден нарындан электричество чыгарган суу кайра Казарманга келет. Казармандан чыгарган суу кайра айланып келип Токтогул водохранилищеге чейин келет да. Анан водохранилищеден чыгып биринчи Камбаратага келет, Камбаратадан чыгып анан мындай эмес менен кетет. Ошондо биз суунун сакталышы дагы бизде көбүрөөк болот да. Сиздер азыр туура багытта айтып жатасыңар да. Мен да бир цитатаны даярдап койгом ушул темага ылайык. Борбор Азиядагы Америка университетинин экологиялык туруктуулук жана климатология факультетинин деканы, илимдин доктору Сагынбек Орунбаев мындай дейт. Шаар масштабында чакан дарыялар, ал эми тоолуу өлкө масштабында болсо чакан гэстердин суу сактагычтардын санын көбөйтүү менен Кыргызстан климаттын өзгөрүүсүнө такаат бере алат. Борбор Азия чөлкөмүндө суу ресурстарын жөнүндө Water Resource Management тармагы жолго коюлган эмес. Эгер бул тармакта тиешелүү көңүл бурулса, өлкө биосфералык аймакка айлануу мүмкүнчүлүгүнө ээ болмок. Суу сактагычтарыбыз көп болсо, алар жай айларында бууланып, көтөрүлүп, кайра бизге түшүп биосфераны жаратмак. Бул температуранын азайышына алып келмек. Ошол эле учурда мөңгүлөрдүн сакталып калышына да өбөлгө түзүлмөк деп айтып атат да. Негизи бул тармакта иш болуш керек, бирок боло эле атат. Кайсы этапта азыр биз ушу сиз айтпайсызбы, ушунун баарын бизде планда бар, пландын арчын эле аябай сонун экен. Кайсы этапта азыр биз турабыз? Пландагы азыр биринчи планыбызда Кыргызстанда Камбарата бирди куруш керек болот. Камбарата бирге инвестор келсе, курса, эми 5 жылда бүтөбү, 10 жылда бүтөбү, Кыргызстандын жанагы дефицит болуп аткан
электроэнергияга дефицит болуп аткан көйгөйү жабылат. Андан сырткары дагы биз ошол калган электроэнергияны коңшу мамлекеттерге сатууга мүмкүнчүлүк болот. Этен бир. Азыркы бүгүнкү күндө көйгөйүбүз токтогул кезинде азыр айтып атпайсызбы, 11 миллиард суу гана топтолду. Быйыл кышында кичине жагдайыбыз кыйыныраак болот деп, анткени биз коңшу мамлекеттерге 97-жылы түзүлгөн келишимдин негизинде бүгүнкү күндө сууну кое берип атабыз. Өзүңүздөр билесиздер, Казакстан менен Өзбекстандын жагдайы өтө оор быйыл, күндүн ысыгына байланыштуу. Ошон үчүн алардын мурунку келишим боюнча дагы эле биз сууну кое берип атабыз. Азыр мына бүгүнкү күндө 530 куб суу келип атса секундасына, биз 430 кубту жиберип атабыз Казакстан менен Өзбекстанга. Анткени ал келишимди биз буза албайбыз. Ошол 97-жылкы түзүлүп калган келишимдин негизинде биз сууну кое берип атабыз. Бизде дагы бир цитата бар экен. Легендарлуу парламенттин депутаты, мурдагы айыл чарба министри Жамин Акиминалиев. Ал мындай дейт: Советтер Союзу учурунда биз бир өлкө болгонубуз үчүн Чу дарыясы аркылуу Орто Токойдон 48% Казакстанга, 52% гана Кыргызстанга деп белгиленген. Киров суу сактагычынан болсо, суунун 80%нан көбү Казакстанга кетет. Токтогул суу сактагычындагы суунун 97% өлкөбүздө пайдаланылбай эле Өзбекстан менен Казакстанга кирип кетет. Бирок ал кезде биз утулчу эмеспиз, анткени Москва башка каражат менен, башка товарлар менен баланстап, ыраттуу саясат жүргүзүп турчу. Көз карандысыз калгандан соң сууну кандай пайдаланабыз дегенин тактап чечип алышыбыз керек болчу. Ошентип турган кезде легендарлуу парламенттин депутаты катары мен, Турдак Унусубалиевич жана башкалар болуп, сууну товар деп эсептейли, өзүбүздүн ичибизге да, сыртыбызга да саталы деп мыйзам кабыл алып бергенбиз. Акаев көп көңүл бурган жок. Казакстан менен Өзбекстан президенттерине чочулап эле жакшы талап кое албай койду дейт. Эмне үчүн азыркы убакытка чейин чын эле суу товар эмес? Эже, сиз айтып кетсеңиз. Негизи бүт эле дүйнө жүзүндө суу пока товар эмес. Бул маалыматты көптөрү билишпейт, Негизи. Бирок биз көп айтабыз Кыргызстан ичинде. Бирок дүйнө жүзүндө сууну пайдаланган үчүн, ошон үчүн акча каражаттарын алышат. Бизде дагы казак тарап менен 2000-жылы келишим түзүлүп калган эки өкмөттүн ортосунда. Ошон үчүн жана айтылгандай, Чу дарыясынын суусу ушундай проценттер менен бөлүшөбүз. Бул келишимден эч жака кете албайт экенбиз, анткени өкмөттөрдүн ортосунда түзүлгөн. Ошондой эле ошо Талас дарыясы боюнча ошондой эле маселе да. Анан бул кандай десек, ушул жана протоколдорду, суу бөлүшкөн протоколдорду азыр кайра карап чыкканга исследованияларды жүргүзүш керек да. Биздин мына научный институттарыбыз бар, бирок акча каражаттары жетпейт ошол исследование өткөзгөнгө. Ошол эле биздин Чуй өзөнүндө жанагындай суу провальный зона деп коет. Суу бир кезде жел арыктан токмокко чейин жок болуп кетет, анан кайта башка жактан чыгып кетет да. Ошон үчүн исследованиялар да керек болчу да өткөзгөнгө. Негизи биз кыргыз тарап ушул сууну для того, чтобы суунун потеряларын азайтканга, жанагындай канал ОЧК-2-ни еще совет кезинде куруусу башталган. Бул канал ошол эле болгон эле сууну, головной каналдын немеси өткөзбөйт да, болгон суунучу. Азыраак пропускная способность деген болот. Ошону көбөйткөнгө экинчи каналды ОЧК-2 деп курулушун баштаганга долбоор даярдаган кыргыз тарап. Бул негизи ошо казак тарап менен чогуу болгондуктун жана соглашение болгону менен
биз ошо казак тарап менен чогуу бул маселени чечиш керек болчубуз. Бирок Казакстан тарабы экологияга байланыштырып, ар кайсы немелерди неметип, аябай неметти затягивать этти бул суроонучу. Ошон үчүн бирок бул биздин Чүй облусуна аябай эле биртип эле жардам бермек да, ушул каналдын немеси. Ошондой эле дагы бир жада бери айтылган жок да, биздин эң көйгөйлүү маселе биздин специалисттарыбыз кандай десем это азыраак болуп атат, аз болуп атат. Профессиональный специалисттарыбыз аз болуп атат. В каждой сфере. Да, любой немен тармакты алсаңар, ошондой эле, например, институт водных проблемаларды алсаңар деле. Политех аябай эле иштеп атат го. Канча студенттер чыгат политехтан? Гидроэнергетика боюнча. Биздин аграрный университеттен деле чыгат гидротехниктер. А бирок биздин баягы кесип боюнча иштебейт. Кесип боюнча көптөрү иштебей кетишет. Башка жака кетишет. Студенттер бар, бүтүрүүчүлөр бар, а специалисттер жыл сайын чыгар. Жыл сайын ошондой болуп атат да. Ошол маселе аябай бул да чоң көйгөйлүү болуп атат. Чоң маселе. Чын эле баары кадрдан да. Жана айтып атпаймынбы, эффективдүү пайдаланууну бул кадрлар чечет да. Ар бир тармакта эгерде кесип көбөйүп отурса, адис отурса, конкретно чечип бермек да, момундай кылабыз. Анан силерге да берет болчу, момундай кылалы деп, силерде деген өзүңөрдүн анализиңер бермексиңер да. Азыр мен суроо бербедимби? Суу эмне үчүн товар эмес? Бул вообще негизи мүмкүнбү биз үчүн, Кыргызстан үчүн? Суу деген дүйнө жүзүндөгү норма боюнча суу товар деп эсептелбейт эч качан. Эч жерде андай неме жок да. Бирок башка жактары бар. Ошол эле сууга акчаны алыш үчүн бул киши айтып кетпеди жанагы казактар менен 2 жыл түзүлгөн келишим бар. Могу Чуу менен Таластын суусун биз жиберген үчүн биз, допустим, Кировский водохранилищени кармаш үчүн канча затраты кетип атат. Орто Токой суу сактагыч үчүн обслуживать эткенге канча акча кетип атат. Андан бери жолдогу каналдар бар, бөлүштүрө турган каналдар бар. Ошонун баарына тең бир топ эле акча кетет да, туурабы? Ошонун баарын тең эсептеп, канча бизде упущенный выгода болуп атат, канча затраты болуп атат, ошонун баарын эсептеп туруп, ошол суу алып аткан мамлекет менен келишим түзүп туруп, ошонун акчасын алыш керек. Дүйнө жүзүндө ушундай практика. Ошентсе болот го? Ал эми биздин Токтогул суу сактагычтан кетип аткан, эми Токтогулда канча мына айтып атабыз, Токтогул суу сактагычы. Протоколдорду андай өзгөртүш керек го? Күрпсай, таш көмүр өзгөртүш керек, ошону өзгөртө албай атпайсызбы бүгүнкү күндө? Жок, Максат байке, мен ушу жана ошону унутуп калыптырмын айтканычы. Казак тарап анан бизге статья, жана келишимдеги статьясы бар, атай статьясы бар. Казак тарап бизге ошол акчаны төлөп атат. Долевой участие неметишет. Булар өздөрүнүн эсебинен, өздөрүнүн бюджетинен бизге келип, жанагы биздин объекттерде, ошол чогуу межгосударственный объекттерде кандай ремонттоо, оңдоо жумуштарды жүргүзүшөт. Бирок өздөрүнүн эсебинен, өздөрү бюджеттен акчаны, ошонун баары каралган. Каралган келишимде. Бирок булар казак тарап ушундай долевой участие болсо, алар өздөрүнүн бюджетинен чыгарышат да, биз алардын акчасы менен ишибиз жок. Мисалы өзбектер менен жана Орто Токой Касансай деген суу сактагычыбыз бар. Өзбек тарап болсо, биз ошол келишимге жазып койгонбуз. Өзбек тарап бизге акчалай түрүндө ошо пайдаланган, ошо суу сактагычтын пайдаланган үчүн алар бизге акча которуп беришет. Биздин Минфиндин мультивалютный счетторуна акча которуп беришет. Ушул негизи эң туура да, ушундай неме. Кандай деп ойлойсуз ушу тема боюнча? Мен деле жакшы эме бар эле информация, бирок мына которулат. Негизи буларды деле бир эле проблема бар. Өздөрү келип решать этебиз деп атышпайбы? Бизге мындай болуп туруп, Өзбекстан которгондой которо турган болсо, ошол биз водосбереженияны дагы өзүбүз внутри сактап туруп,
тигил жакка дагы без проблем суу жөнөтө алат элек да, если дополнительно жанагындай водохранилищалар курулса, Камбарата бир ошон үчүн айтып атабыз да. Камбарата бир курулса, ошо Токтогул ГЭС башында курулганда ирригационный, энергетический режимде курулган да. Башка багытта курулган да. Анткени жанагы Акималиев айткандай, Союздун кезинде деген бизге биз сууну Токтогул ГЭСине топ туруп, биз азыр кышында иштетип жатпайбызбы? А мурун деген топ кышы менен жайында аларга сууну берчүбүз. Алар бизге нефти, жана ГСМ, мазут, электроэнергия бербей атпайбы азырда ошо нефть. Ошол кезде Союздун кезинде ушундай болгон да, ушундай болуп. Алар бербей калды, бирок биз дагы азыр Союз таркагандан кийин, ар бир мамлекет өз бетинче болуп калгандан кийин алар азыр бербей атат. Ооба. Алар өзүнүн газын, мазут, көмүрүн баарын бизге сатып атат. А биздин сууну бекер алып атат. Жана 97-жылкы келишимдин негизинде алып атышат. Биз айла жок берип атабыз. Но сиз айтып атасыз да, бияка азыр төлөшөт. Суммасын билесизби? Ошол канча төлөшөт? Ошол бир ГЭСти жана совместно колдонуп чыкканына. Киров боюнча. Например, Киров Казан сайды айтып атасызбы? Казан сайдыбы жылда где-то 20 миллион сом которушат. Ну, это примерно ушундай. Это капля, да? Потому что биздин эмес азыраак да аякта. Хорошо. Процентный вододеление. Казан сай кичинекей да. Биз Токтогул суу сактагычын биздин институттун эсеби боюнча где-то 145 ушундай миллион доллар төлөп турушу керек. Анткени биз Токтогул суу сактагычын курганда канча жерди деген суу басып калды. Туура, ошонун баарын тең упущенный бригада деп эсептеп, анан жана кетип аткан водохранилищанын плотиналардын баарына кетип аткан затраталардын баарын эсептеп 145 миллион дегенбиз, бирок бүгүнкү күндө бериш керек ал. Кимден эчтеке ала албайбыз. Бүгүн даже, может быть, жаңы сунуш бересиңер сиздер правительствого. Өзбекстанга деле кайрылсак болот. Мисалы, булардын деле интересинде, если биздин Верхний Нарынский каскад, Казарманский каскад барды курулса, биз буларга дагы сууну булар сураган өлчөмдө бере алабыз. Себеби дегенде кыш кызын суу жөн эле алып кетип калып атат да. Аларга эмес, мындай менин оюмча да, азыраак эле. Анткени биз электроэнергияны өзүбүз чыгарып атабыз да. Но экинчиден Өзбекстан аябай көп водохранилищелерди куруп алышты. Кышында кетип аткан сууну булар ни за что агызышпайт. Токтоп калат дагы, жазында колдонушат. Андан тышкары бизде бул практика аз. Жанагы бурение менен жерден канча метрден өзү 1,5 километрден любой жерден суу чыгат. Жана пластовый суулар, туурабы? Биздики деген андан жакын эле жерде болот атпайбы? Рахмат, биз жыйынтыктачу раундка келдик. Эми өзүңөрдүн оюңарды жыйынтыктап жана айта албаган сөздөрүңөрдү азыр кошуп, сунуш пикирлер болсо, азыр өзүңөр 2 мүнөттөн берилет. Сизден баштасак, сиз айтып анан сиз менен бүтөлү. Ошондо кийинки жылдарда эмне кылыш керек? Биздин суу чарба тараптан жанагы эң биринчи маселе бизге аккумулирующий суу сактаган объекттерди, сооруженияларды курушубуз керек. Ошонун ичинде БСР, БДР, каналдарды реконструкция кылып, жаңы каналдарды куруп, ушул маселелер турат эң биринчиден. Анан жанагындай водосберегающий технологияларды киргизиш керек. Ошо дождевание, капельное орошение. Ал үчүн бизге суу пайдалануучуларга жакшы условия түзүп бериш керек да. Шарт түзүп бериш керек. Например, ошол эле айыл чарба банктардан лизинговая системаны немечсе, льготный бир условиялар менен ошол каражаттарды алса, оңоюраак болчудай да. Ушу анан жанагындай севооборотный туура севооборотторду киргизгенге ошого дагы аябай көңүл буруш керек. Анан кадрларды даярдоо биздин тармакка аябай ошондой, биздин эле тармак эмес, бүт эле негизи ошондой керек. Анан и, конечно, биздин тармакка именно биздин заработный
Акча каражаты. Акча каражаты ошо биздин Айлык маянарды чечип бериш керек. Айлык маянарды Азбы? Ну, азыр еще көбөйдү уже, да, бул жакшы эле көбөйүп атат. Бирок дагы эле азыраак эле болуп атат. Например, райондордо, участкаларда аз эле. Айрыктары. Максат экен, сиз жыйынтыктап кетсеңиз, өзүңөрдүн оюңарды, сунуш пикирлер болсо айтып кетсеңиз болот азыр. Мен оюмча бүгүнкү күндө мынау жана айтып атабыз, көйгөйлөр тез болуп атпайбы, биринин артынан бири болуп. Мурун допустим 10 жылда бир келсе кургакчылык, азыр 6 жылда бир келсе, андан кийин эми мына 1-2 жылдын ичинде кайталанып келип калып атат. Ошолорду туура чечиш үчүн ошол маселелерди жанагы сууну деген негизинен сарамжалды пайдалануу программаларды куруп, адаптация дейбиз, ошолорго адаптация кылып, допустим, суу аз болуп калганда кандай кылышыбыз керек, суу көп болгондо кандай кылышыбыз керек, ушул боюнча программалар түзүп, ушул боюнча иштеш керек. Дагы бир айтып кете турган эң чоң көйгөй бул бүгүнкү күндө биздин жанагы шаарлардагы сууну деген сарамжалдуу пайдалануу. Эмески айтат элем, биздин Кыргызстандын суусу, биз Кыргыздын суунун башында турабыз, суубуз көп дей бербей, сууга деген сарамжалдуу пайдаланып, ар бир жерде учетту жүргүзүш керек. Учетту жүргүзүп, сууну туура пайдаланып, өзүбүздүн таза сууну сактап калышыбыз керек бүгүнкү күндө. Эси биз бүгүнкү күндө ушундай эле кылып ары карай кете берсек, биз өзүбүздүн сууга жетпей калышыбызда ушундай абалга жетишибиз мүмкүн да. Ошон үчүн мен ойлойм, ар бир шаарларда жанагы сугат сууларды өзүнүн орду менен пайдаланып, технический сууларды өзүнүн орду менен пайдаланып, иче турган сууну өзү менен пайдаланып, туура жүргүзүп, ошол политиканы элге жеткирип, туура алып барышыбыз керек да. Эң чоң көйгөй дейм. Мен дагы дополнить этип коеюн. Ушул бардык айтылган сөздү жеткире турган биздин келечек муун жаш балдарга мультик катарында көрсөтө турган болсок, ушул айтылып аткан сөз бардыгы бизге жетет. Себеп дегенде мына өзүңүз башында айта кеттиңиз, кичинекей балдар бизге азыр эмне кылышты дегенди буну айтып эстетип туруп атат да. Ошолор ушуну билип чоңойсо, то эртең сарамжалды колдонууну ушулар акырынан айтып отуруп үйрөтөт. Ооба. Аң сезимди өзгөртүш керек. Значит, ушунун бардыгын внедрять этиш үчүн краткометражный мультфильмдер болуш керек. Бизде эми азыр кыргыз индустрияда ошол өткөндө мультфильм чыгарабыз дегендерге акча бөлүп бериптир. Мен ушуну аябай туура көрдүм. Себеби дегенде ушундай кыска нерселерди мектептенби, садиктенби, улам көрсөтүп турса, биз азыр кайсы мультфильмдерди көрүп чоңойгонбуз, азыр эстейбиз дагы, ошону колдоно алабыз. Ошондой эле ушул айтылган сөздөрдүн бардыгын дарак тигиш керек, сарамжалды колдонуш керек, капельное орошение, тиги эмне бул эмне экенин бардыгын ушул мектеп, садиктен баштап түшүндүрсөк, то биз Кудай буйрса мындай проблемалары жок эле жүрө алабыз. Рахмат, бардыгыңыздарга чоң ыраазычылык билдирем. Борбор Азиядагы суу тартыштыгы деген дебат ушуну менен жыйынтыктайбыз. Биз менен Гүлмира Сатымкулова Айыл чарба министрлигине караштуу суу ресурстары башкармалыгынын башчысы болду. Абдылдаев Максат суу көйгөйлөрү жана гидроэнергетика институтунун гидроэнергетика лабораториясынын башчысы болду. Жана ошондой эле айыл чарба боюнча эксперт Бакыт Мамытканов болду. Чоң ыраазычылык билдирем. Урматтуу телегөрүүчүлөр, ушу менен саламатта болуңуздар. Саламатсыздарбы? Эфирде Майдан.